Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда айтып өткөндөй, Куттуу студиясынын сыйлуу мейманында келип буйруса орун тапты. Сиздерге тааныштыралы Акырындык менен маегибизди баштайбыз. Ооба, бүгүнкү биздин кондогубуз Ырыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын жаны Ош шаардык маданият башкармалыгынын өрчүсү, маданияттын мыкты кызматкери Шайлообек Кожогелдиев агайыбыз бизде конокто. Кош келипсиз агай, саламатсызбы? Рахмат. Манайыңыз кандай, жакшы? Манайым бүгүн ар бир адамдын манайы жакшы болуш керек. Өзүңөр билгендей, баягы көптөн бери жамгыр жаап бир аз элди да жүдөтүп жүрдү окшойт. Бүгүн асман чайыттай ачык, жаздын көркүн чыгарып бир өзүнчө бир башкача таң болуп турат да. Демек, сизде да манай буйруса, күн сыяктуу ачылып турат. Баракелде. Келиңиз агай, эли журт менен амандашып, саламдашып, дидарлашып алыңыз алгач. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар? Жалпы эле ушул биздин кыргыз элибиз Ош шаарынын тургундары кутман таңыңыздар менен. Баракелде агай, буйруса сиз менен бүгүн азыр жарым саат ичинде сиздин өнөр боюнча, деги эле сиздин чыгармачылыгыңыз боюнча кенен токтолууга аракет кылабыз. Учурда эмне менен алек болуп атасыздар агай? Филармонияда эмне жаңылык дегендей? Жакшы суроо болду. Эми байгыл биз дагы жаз келгенден кийин кичине чыгармачыл иштерибизди өркүндөтүү үчүн ар бир чыгармачыл инсан аракет кылып, дем күч менен ишибизди баштадык. Жакында буюрса, мына эми апрель айы Нооруз, Рамазан айы болуп калгандыгына байланыштуу май айында бир филармониянын жалпы отчеттук концертин беребиз деген бир пландар бар. Ошонун үстүндө аракеттенип жатабыз. Май айында бул Ош шаарында гана болуучу концерт агай, же башка жерлерге дагы концерттик тур менен барайын деген пландар барбы? Эми байгыл бизде өзү байгыл филармониянын өзүнүн пландык иш-чаралары бар. Аны дагы баягы мезгили менен биздин жетекчилерибиз уюштуруп, мүмкүнчүлүк болсо башка областтарга да коебуз деген пландар бар окшойт. Ал эми өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызда чагай кандай болот? Же филармония менен чогуу эле? Жеке чыгармачылык мен эми шаардык маданият башкармалыгында да иштеп жатам. Ал жерде шаардагы ар бир иш-чараларда биз концерттерди коюп турабыз. Андан сырткары ошол филармонияда эмгектенем. Ушул шаарыбыздагы, областыбыздагы болуп жаткан майрамдарда, иш-чараларда ошолордо концерттерде катышып жүрөбүз. Жакшы, анан агай жогоруда айтып калбадыңызбы, жаз мезгилинде мына чыгармачыл инсандар жашы бир самалдыктар менен өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды тартуулай баштайбыз деп. Жанан менимче ушул жаз мезгили, жаңылануу мезгили менимче чыгармачыл инсандарга дагы өзгөчө эргүү тартууласа керек агай. Туура айтасың, байгыл ар бир мезгилдин өзүнчө бир баягындай керемет кооздуктары болот го. Анан биздин менин оюм бул, жеке менин оюм, байгыл чыгармачыл адамдарга көпчүлүгүнө ушул жаз, жай мезгили жагат болуш керек. Анан биздин баягы чыгармаларыбызды мындай табигаттын немесинде тартканга дагы мындай жакшыраак болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн байгыл биздин кыш ичи даярданып жаткан чыгармачыл инсандар баарысы ушу пландарын ушул жаз жай мезгилдерин атырат. Мезгил сыяктуу дейбизби? Жаз келген сайын жашылданып, жан дүйнөнүн баягы баракчалары ачыла баштайт деп. Агай, келиңиз анда комузуңузду колго алыңыз, сиздин жагымдуу чыгармаларды угуп калалы. Жакшы болот. Анда ушул Жеңишбек Шамшиев агайыбыздын кечирип койчу деген чыгармасы менен ушу жалпы элге маанай тартуулаганга аракет кылайын.
sana sınıp ek çürük çeri yazılıp aralay girip keççeleyi almalı bakkacasını aralay girip keççeleyi almalı bakkacasını sen üçün dalayırdadım da bele gele tırdağım ketirgeni gemçilim oyunumdan geçirip koyucu zırgalım ketirgeni gemçilim oyunumdan geçirip koyucu zırgalım ketirgeni günüm oyunumdan geçirip koyucu zırgalım. Ай, Баракелде, агай. Асаматсыз сонун аткарып болдум. Агай, ошол комуз менен достошконуңузга канча убакыт болду? Анан достошуңузга эмне себеп болгон? Эми бул деген чынын айтканда мен жаш мезгилимде комуз эмес аккордеонго көбүрөөк кызыкчумун. Анан тилекке каршы баягы шартка байланыштуу дегендей ошол аккордеонду жаш мезгилинде ойногонго эми айыл жеринде шарт болбоду. Андан кийин баягы мен музыкага берилип окууну бүттүк. Армиядан кийин келгенден кийин Бишкектеги Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайга тапшырып, анан ал жерде ал убакта баягындай селхоз работа деп койдук го. Ошого барчубуз, анан мен менен барган студенттердин баарысы инструмент ойнойт көпчүлүк эле. Анан өзүмчө мен дагы ушу кызыгып, эч болду дегенде комузду үйрөнгөнгө аракет кылайынчы деп анан комузду күүлөтүп алып балдарга анан ким кантип ойноп атат. Ошону бурчка барып анан подбирайся этип жүрөм, комузду үйрөнгөм. Демек өз алдынча Бул эми баягы 91-жылдан башталды десем жаңылбайм. Ошондон баштап менин баягы мнением өзгөрдү да, аккордеонубуз наоборот комузга көбүрөөк кызыгып калдым. Андан кийин такыр аккордеонго кызыгуу болбоду? Эми аккордеонго кызыгам, аны деле угам, аны деле ким кандай ойноп атат, маани бере элем. Өзүм ойнобойм. Бирок аккордеон комуз элдин баягы канына сиңип калды го. Жашы, анан агай азыркы убакта чындыгында баягы чыгармачылыкка аралашабыз, ырдайбыз деген жаштардын аябагандай саны көп. Анан ушул жерден суроо салгым келип атат. Ушул ырдайбыз деген жаштарда эң негизгиси каалоо болсо болду, же болсо баягы 1% талант болуп, андан ары аракет кылса, алып кетсе болобу? Бул үйрөнөм, ырдайм дегендин баарысына баягындай чын айтканда, эң биринчиден баягы музыкальный слух болуш керек. Эгер музыкальный слуху жакшы болсо, үйрөнгөнгө оңой болот. Анткени ал баягы оонду жаттап билет. Ошол кайсыл үндүн аркасынан кайсыл үн келгени турат. Ошону издегенге немеси бар да, жетип турат да, мындай айткан акылычы. Ана бири бул. Экинчиден эрк керек. Буга сөзсүз түрдө эрк керек. Анан үйрөнөм десе, буну баягы серикпестен ойнош керек, көп ойнош керек. Анан кийин баягы техникасы өсөт дегендей колдор үйрөнөт. Анан агай айтып калдыңыз эле, ошол мурунку суроого турулай эле. Ошол 31 жылдын жүзү болуп калыптыр ошо комуз менен экөөңүздөр эри шаркак жүргөнүңүздөргө десек болот. Андан кийин башка аспаптарды кошуп, же болбосо башка аспаптарга кызыгуу болдубу, үйрөндүңүзбү? Мен өзү чынын айтканда баягы Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайын специм боюнча мен вокалдык ырдоо бөлүмүн бүткөм да. Анан эми комузду үйрөнүп алгандан кийин элдик ырдоого өтүп кеттим да, мындай айткандачы. Анан эми баягы чыгармачылыгам кээде баягы бир жактуу болуп калат экен. Менин түшүнүгүмдө. Анан комузга көбүрөөк берилип кетип эле комуз менен көбүрөөк ырдап калдым. Башка инструменттерге мындай чын айтыш керек, аракет деле кылбадым.
Демек, комуз менен гана демек жан дүйнө толоттурбай койгон да. Келиңиз анда комузду да колго алып, жан дүйнөнү толуктап, жалпы таң сарда теле көрүүчүлөр үчүн дагы бир жагымдуу кезектеги чыгарманы сизден суранып туралам да. Жакшы болот, анда эмесе Атай Огунбаевдин Күйдүм чок деген чыгармасын. Bir gana güydüm ay güydüm çok ha güydüm bir gana desem ay tütünü çok yüreğimdün ey başından ha güydüm acı gördü ya bütünü çok ey Kancaylığına degen ay büyük ben o soğuk karcasa soğutay muzdaki çel kayırma ne cakan karay gözüm ha güydüme kadırdı bilsen ay özün gel Boz terekte kanana bir dönüp Cüresin sen bozuluk salınıp Türlenip bolcodun tabi Jet albay o Ha men jireme bozdağın taylağıyım dönüp Чоңдор үчүн да аябай мыкты чыгарма жаңырт окшойт, э? Ооба, чындыгында агай анан ушул жерден суроо салгым келип атат. Негизи өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө кандай тематикадагы ырлар жакын, агай мындай өзүңүз мындай эс алгыңыз келгенде көбүнчө кандай ырларды ырдагыңыз келет? Эми албетте байгыла. Жан дүйнөнү кээде байгыл сүйүү жөндөрлөр көбүрөөк мен жан дүйнөмө жакыныраак. Анан эми байгыл ырдын сөз түрдө байгыл оонунан анан сөзү адамга баягындай таасир бериш керек да. Ошондой чыгармалар сөз түрдө жүрөккө жетет. Ал эми ошол сөзүңүз сөз жазып, оон жазган учур болду улууга чейин? Чындыгын айтыш керек. Менин байгыл чоң оончулар менен иштедим да. Мисалы алсам Жолболду Албаев, Токон Эшбаев, Бабырашан Туронбаев, Апаз Жайнаков сыяктуу улуу оончулар менен иштешип калдым. Анан кийин ошолордун чыгармаларын угуп жүрүп, анан кийин баягы менде убагында кызыгуу болгон да оон чыгарсам деген. Алардын чыгармаларын угуп жүрүп анан кийин негедир ушулардын чыгармаларынан ашык чыгарма жаратпагандан кийин чыгарбай эле коеюнчу деген мендеги ушундай ой пайда болуп калгандагы анан ошол нерсени ташап койдум да. Демек, кой, мен андан көрө ушулардын чыгармаларын эле аткарайын деген. Анан дагы агай баягы чыгармачыл инсандардын көпчүлүгүндө баягы балдарына дагы дал ушул талант өтөт десек болот. Анан балдарыңызда дагы чыгармачыл чөйрөгө аралашкандары болдубу? Чөйрөгө аралашпады, бирок экөө тең эле ошол ырдайт. Мен өзүм байкап калам. Ырдап калышат экөө тең эле. Бир уул бир кызым бар. Экөө тең эле ырга жакын эле.
Анан бул чыгармачылыкка аралашпады. Ана мисалы үчүн баягы чыгармачылыгын башатан сурап келсең эле ата же апа мыкты болчу дейт да. Алма сабагын алыс түшпөйт депчи. Сизге деле балким дал ошол комузга деги эле ошол бырчылыкка кадамыңыздын башаты дагы ошол жактан болсо керек деп ойлойм. Мен туура айтасың, баягы илгери тага журтумда комуз ойногондор болгон экен, чоң тагаларымда. Андан кийин өзүм мага берген таасири апамдан көбүрөөк таасири тийди. Анткени апам ырдайт эле. Биз жаш мезгилибизде жайлоого чыгат элек, жайлоодо ырдайт. Анан үйдө баягы кошуна өзүнүн достору менен отуруштарында. Анан ырдап калат эле. Ошол ырлар, ошол апам ырдап жүргөн ырларды али кече ырдап жүрөм да. Жана мисалы үчүн жана Жеңишбек Шамшиевдин Кечирип койчу деген чыгармасын аткардым го биринчи. Ошону апам ырдачу мен билгенден. Анан кийин атам деле баягы сөзгө уста, анча-мынча ошо алдына сөз сүйлөтпөгөн, сөзгө чечен адам болгон. Анан агай ушул комуздун коштоосунда 3 нерсе кылса болот да бизде. Же күч эртсе болот, же кошо ырдаса болот, же болбосо төкмөлөккө кошсо болот. Сиз азыркы учурда ырга эле кошуп келатасызбы, же күү жаатынан дагы, төкмөлөктөн дагы бир аз байкап көрдүңүзбү? Жо, төкмөлөк өнөр эми баягы аны үчүн төкмөлөк өнөрдү чын айтканда өркүндөтүш керек. Төкмөлөк өнөр ар бир адамга эле бериле берчү өнөр эмес. Анын өзүнүн ыкмалары, жолдору бар да. Анан эми күү чертиш үчүн мен чын айтканда баягы спец комуз эмес болгон үчүн баягы мен ырга эле көбүрөөк өзүмө коштоп үйрөнүп калдым да, ыр жагына көбүрөөк. Азыркы учурда ошо филармония менен дагы чогуу биргеликте өзүңүз айткандай чоң бир программалар буйруса алды да күтүп атат депчи. Негизи ушул сиз үчүн, жеке өзүңүз үчүн көпчүлүк менен, ансамбль менен иштеген жеңилби же жалгыздан өзүң үчүн иштеген жеңилби? Эми ар бир нерсенин түйшүгү бар. Өзүң иштесең деле бул элге жеткизиш үчүн иштешиң керек, аракет кылышың керек. Анан көпчүлүктө деген көпчүлүктөгүдөй ыкмалары бар. Ошондой жолу менен аракет кылыш керек. Эми баягы көпчүлүктө эми чынын айтканда элдин арасында калып кеткениң менен, бирок сөзсүз түрдө ошол немени өзүңдүн аткара турган чыгармаңды, мындай айтканда партияңды мындай таза аткарганга аракет кылыш керек. Ошону менен катар эле агай шакирттериңиз тууралуу сурагым келип атат. Ушул убакытка чейин жаштар арасынан көбүнчө ушул комузду үйрөтүп коюңузчу деп ушул улуттук аспапка кызыгып келгендер негизи көп элеби агай? Жаштар арасында жаштар эмес керек болсо кээде ушул чоңдордо деле болот. Азыр жолдо келе жатканда эле бирөө тааныштарым бар. Мага бир комуз үйрөтүңүзчү. Мен кичине кызыкчы элем дегендер болот. Эми ага чындыгында убакыт болуш керек. Анан өзүңөр билесиңер, биздин чыгармачыл адамдардын экинчи баягы мамлекет берген айлыктан сырткары булагы, өзүңүздөр билесиңер, анча-мынча бизге тойдо башка жактан заказдар болуп турат. Ошол убакта мен лично мен өзүмдүн оюм, ошол күттүргөн адам, үйрөтөм деген адам сени күтүп калбаш керек да. Же болбосо сен ошого убактыңды жумшашың керек. Ошон үчүн мен аларды күттүрбөгөнгө эме кылып, убактым жокто эле көп нерседе отказ кылам. Анан эми Кудай буйрса, мына жашыбыз да өтүп атат. Мурдагы баягы жаштык басып кеткен, аяка бияка басып кеткен мезгилдер өттү. Өзүмдүн оюм бар, бир ушундай кружоктор дагы уюштуруп ачсамбы деген. Жалпы үйрөнөм дегендер үчүн агай. Ал жааттан ошо комуз менен үйрөтөсүзбү же вокал жаатынан үйрөтөсүзбү? Эми мен үйрөтсөм болот, комуз менен кошо ырдаганды дагы үйрөтсөм болот. Мүмкүн айкалыштыр беле. Жаш агай, эми сизден дагы бир чыгарма сураналы. Телегөрүүчүлөр дагы мындай көбүрөөк ырдатса жакшы болмок деп менимче эңсеп турса керек. Анда эмесе Токтомуш Тайлаков деген жакшы оончу агайыңар бар эле. Мени менен азыраак иштеп калды. Ошонун бир жакшы чыгармасы бар, Келбедиң деген чыгарма. Ошону ырдап жүрөм. Ал
ағаңар негедир көрінбей жүрөт. Көптөн бери мен каякта жүргөн өзүм да билбейм. Анан ошол чыгарма баягы элдин арасында калды десем жашап жүрөт деген немедемин да. Ошол чыгарма аткарып берейин. Жүрөктө жүргөн сезим аркыл болуп, көткөн мени күн дойлонуп, калбыр болуп. Келбедиң аппак сүйүм жабыркады, тамчыдай акты жашым жамгыр болуп. Тамчыдай ақты жашым жамгыр болуп. Ал кезек қалмақ болчу санат болуп, канымды кайнаттыңдай шарап болуп. Келбедиң жапча сүйүм жабыркады, добулда жерге илген дарак болуп. Добулда жерге илген дарак болуп. Жарына жетпегенге кандай арман, сен кеттиң жарым болбой ардакталган. Мен боздоп бош калдым өмүр бою, уядай босторгою кайтпай калган. Уядай босторгою келбей калган. Келбесин калган обак анык болуп, жүрөсүң дагы кимге жарык болуп. Секетими сен ойлонуп муңканамын, суу акпай какшып калган арык болуп. Суу акпай какшып калган арык болуп. Секетими сен ойлонуп муңканамын, акпай какшып калган арык болуп. Суу акпай какшып калган арык болуп. Сонун агай мыкты деңгээлде аткаруу. Анан дагы агай ушул чыгарманы аткарып атканыңызда ушундай суроо келди. Көбүнесе сиз аткарган чыгармалардын көпчүлүк бөлүгү муңдуу чыгармаларга көбүрөөк багытталат окшойт. Жок, андай деле эмес. Мен өзү мажорный, минорный деп бөлүнөт да, баягы чыгармачылык немеде ладдар жанан. Мажорный чыгармалар көпчүлүк мындай шаир чыгармаларга кетет да. Анан ошондойлорго көрөк басым кылчу элем. Анан бүгүн эми мунуларды кайра бир элдин эсине салганга аракет кылып эле ушуларды аткардым. Бирок аябагандай сонун бизди көрүп турган телекөрүүчүлөр дагы өзгөчө эргүү менен угуп атат деген ишеничтебиз. Агай анткени дегенде ар бир инсандын жүрөгүнө сонун бир сезимдерди тартуулоочу чыгармалар десек болот. Анан агай сиздердин ушул жаштыгыңыздарда дейбиз байтуур, жаштык кезиңиздерди дайым эске салып турган чыгармалар ушулар окшойт анда. Көпчүлүк учурда. Ар бир чыгарма баягы ар бир чыгарма чыкканда сен ошол учурдагы возрастың бар да. Чыгармалар кайсыл жылдары чыккан, хит болгон.
ошол кез сөзсүз түрдө өзүңдүн немеңде көз алдыңда калат да. Мисалы үчүн менде ушул жаштыгымдагы же болбосо студенттик доордо уккан чыгармаларым кимдир бирөөнү эстетип же болбосо кандайдыр бир досторум көз алдыма тартат да. Сиз дагы азыркы ушул чыгармаларды ырдаганда эмнени эстедиңиз агай? Азыр айтып атпадым мен ошол баягы досуңузду ошол мезгилде мен менен иштеген көптөгөн чыгармачыл инсандар болгон. Бабырашаң Тургунбаев, Лера Райымбекова, Турган Бөбөркүнбаева деген бир топ баягы Рая Нургазиева деген филармонияда бир топ жакшы ырчылар, Бакыт Сейдалиев деген агайларыңар болгон. Ошолордун баарысы баягы көз алдыма ушул чыгарманы жаңы элге ырдап чыгып аткандагы күндөрүм ушулар көзүмө элестеди да. Жашы агай, анан ошону менен катар эле дагы бир суроо салгым келип атат. Азыркы убакта мына чыгармачылыкка аралашам деген жаштарга сиздин кеңешиңизде жогоруда да айтып өттүңүз, талыкпачтан эмгек керек, анан сөзсүз түрдө эрк керек деп. Дагы чыгармачылыкта мындай ийгиликтерди, бийиктиктерди багындыруу үчүн эмне кылышы керек агай? Чыгармачылыкта ийгиликтерди багындырыш үчүн сөзсүз түрдө баягы адам деген жана мен айтпадымбы? Эрк керек, анан аракет керек, анан сөзсүз түрдө баягындай орусча айтып койдук го, принципиалдуулук керек да. Демек, ошол талыкпаган эмгектин артынан сонун бир өзүрлүү аракет жардам көрөт да. Агай, анан ошол өзүңүздүн дагы айсыңыз айтып калдыңыз, балдарым мындай ырдап калышат, бирок бул жааттан билим алышкан жок. Чоң гана сиз айткандай угуу жөнү менен эле ырдап келишет, Өздөрүнчө ырдап. Ал эми аларга сизден сунуш болгон жокпу? Ушул чыгармачылыкты танда же болбосо ырчы болбойсуңбу деген сизден сунуш көбүнчө баягы атадан балага ушундай бир кесип тандоодо дагы сөзсүз түрдө баягы өзүнүн түздөн түз атаны таасир этет эмеспи? Балдары же болбосо атасы шофер болсо шофер болот дегендейчи. Же өзүңүз баягы бул чөйрөнүн ысык суугун көргөн соң ойгула силер ырчы болбогула деген таризде кеңешиңизди бердиңизби? Жок, мен андай деле балдарымдын өздөрүнүн эркине коем. Негизичи. Анан эми бирок по-моему мен кызыма айттым беле, менимче же балам айттымбы, экөөнүн бирөөсүнө бир айткам. Чыгармачылыктын түйшүгү оор болот балам. Аны үчүн баягы ага баш отуң менен киришиң керек. Ысыгына, суугуна чыдашың керек деген ойду айтсам керек эле бир. Эчим ушу бирөөсүнө айткам бир. Агай, эми ушул өзүңүз айткандай 31 жылдан эми болжолдуу түрдө сиздин чыгармачылыкка аралашканыңызга ушул өнөр менен жан багып, кыйналбай, жашы, элден кем калбай жашоого мүмкүн бекен агай? Жакшы суроо болду. Бир мезгилде баягы ушул өнөрдүн аркасы деп биз керек болсо мына Акаевдин убагында 95, 96, 92 жылдардан кийинки мындай оор заман болбодубу. Ошол учурда биз баягы айлыкка жетпей, убагында айлыктарыбыз берилбей, 3 айлап, 4 айлап, 6 айлапка чейин созулуп кеткен күндөр болгон. Ошол мезгилде биз баягы эч нерсеге жетинбесек дагы бир ушул чыгармачылыктын үстүндө ошого баягы фанат болуп биз жаралып калган экенбиз. Чыгармачылыкты таштабастан ошондо калдык да. Өзүбүздүн бир туугандарыбыз деле айткан учурлар бол, койчу айланып кетет ушул артисттин баяганын көргөн эмесмин, таштачы ушул өнөрүңдү деген учурлар деле болгон. Анан бирок ошого чыдап келдик эле. Андан кийин мына заман оңолуп, азыр ошонун үзүрүн көрүп, ошонун аркасынан эле ошо үй жайлуу болуп, ошонун аркасынан эле бала чаканы багып, турмушубузду эл катары өткөзүп келе жатабыз. Бирок ошондой эле учурларда кайсы бир мезгилдерде агай өзүңүздөрдө деле мен ушул чыгармачылыкты таштайм, болду, ырдабайм деген дагы бир мезгилдер өтүп кетсе керек аралыгында агай. Эми баягы элдеги бизде чыгармачыл адамдардын мүнөзү дагы, анан экинчи жагынан баягы тили жагынан дагычы элге караганда бир аз болсо да өзгөчөлөнүп турат. Болгону биз баягы кийинки чыгармачыл немелер баягы жеңилирээк жашоого көнүп калдык да. Биз эл кылган сооданы биз деле кыла алат болчубуз, мындай айтканда. Эгер биз чыгармачылыкты сүйбөгөнүбүздө. Ошентип жүрүп эле келе жатабыз. Мен ошол учурда көпчүлүк биздин чыгармачылык менин кесиптештерим көпчүлүгү эле таштап кетип калгандар болгон, бизнеске кетип калгандар, Россияга кетип калгандар, көпчүлүгү эле ошенткен инсандар бар.
айтып атпаймынбы, ушу азыр токтомуш тайлакты айтып атам го. Бир жакшына комуз менен ырдайт эле, огончу эле анан эми баягы турмуш шартына байланыштуу ошол мезгилде чыгармачылыкты таштап бизнеске кетишке туура келип калды. Ошентип кетип калган. Агай, эми келиңиз сизден акыркы бир чыгарманы суранып калалы. Анткени бизге бөлүнгөн убакыттагы ушунчалык бир зымырап өтүп бара жаткан учурум. Келиңиз анда агай. Комузду колго алып, жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы бир сонун ыр белек болсун анда сизден. Жакшы болот. Анда месе Калайбек Тагайевдин Ат башынын кыздары деген чыгармасын мен Ала тоонун кыздары деп ошол жерден өзгөртүп ырдап жүрөм. Анда месе ошол жалпы эле ошол биздин кыргыздын кыздарына арнап Ала тоонун кыздары деген чыгарманы тартып алам. Ağarıp senin demingen, ağzının muzun erigen. Hacar bolbos dünönün, aytmasam eger seni men. Tolordan soğup ızgarı, tolkundap yürek sızdadı. Düşümde dağı tim boy boy, tüm uykundu buzdanım. Arbap bir algan arkar göz, Alatonun kızdarım. Arbap bir algan arkar göz, Alatonun kızdarım. Kögürüp senin demingen, gökzonun muzun erigen. Körkümü bolbos dünönün, körбөсөм eger seni men. Tolordan soğup ızgarı, tolkundap yürek sızdadı. Düşümde dağı tim boy boy, tün uykumdu buzganım. Arbap bir algan arkar göz, Alatonun kızdarım. Arbap bir algan arkar göz, Alatonun kızdarı, Alatonun kızdarı. Ay, бара келди. Буйруса биздин жалпы кыздарыбызга арналган мыкты чыгарма агайыбыздан жаңырды. Агай, сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңизге ийгилик. Буйруса алдыдагы пландаган концертти да жакшы бир деңгээлде өткөрүп алыңыздар дейли. Эркин микрофон болсун сизге. Жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн, жакындарыңыздын албетте келе жаткан Орозо айы менен да куттуктап өтсөңүз болот агай, келиңиз. Жакшы болот. Анда месе урматтуу баягы жалпы эле кыргыз элим, Ош шаарынын тургундары, ушу жалпы эле телекөрүүчүлөр учурдан пайдаланып айтып коеюн, баардыгыңыздарды келе жаткан ыйык Орозо айы менен куттуктайм. Ошол Орозо айында ар бир адам баягы жакшы ниет, жакшы тилек менен Кудайдын алдында бир ниетин, жан дүйнөсүн тазартуу үчүн аракеттенет. Ылайым ошо тилегиңиздерге жетиңиздер, Кудайым тилегиңиздерди кабыл кылсын, эч ким оорубасын, заманыбыз тынч болсун. Ал эми мени жалпы эле туугандарым ушу элдин катарында, аман эсен жүрүшүн тилейм. Ошону менен бирге силерге да чыгармачылык ийгилик каалайм. Рахмат агай. Бар болуңуз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде жарнаманын дагы кезектеги убакыты болуп калган экен. Андан кийин буюрса кайрадан көрүшөбүз. Рахмат агай. Бизге байкалып атат, баягы профессионалдар түшүнмөсө бизге окшогондор түшүнбөйт.